Ассаламу алейкум, эки бала YouTube каналынын катталуучулары. Бүгүн биз ВДНХ паркына келгенбиз, Москвадагы. Келип биз өзүбүздүн чакан видео материал тарталы деп келдик эле. Келип өзүбүздүн видео материал тарттык, анан баягы эс алуучу жерлерди тартып жүрүп, кеч кирип кеткенине байланыштуу баягы айланып жүрүп, биз мамлекеттердин көргөзмө борборлоруна келип калдык. Ошолорду көрүп жаттык. Казакстандыкынан өттүк, Арменияныкынан, Азербайжандыкынан өттүк. Ал жакта баары тең светтери баары жаркырап, зданиялар баары ачык кең кирип, ачып көрдүк, ичин көрдүк дегендей. Анан өтүп келатып, өзүбүздүн кыргыз мамлекетибиздин көргөзмө борборуна келсек, эмнегедир светтери өчүп, караңгы. Анан келип, мисалы, Орусиянын жарандары келип, кыргыздын өзгөчөлүктөрү, маданияты менен, тамак ашы менен таанышалы деп келген орустар эшигин ачып, жабык экенине күбө болуп кетип атышат. Биз турсак бизден сурап кетип атышат. Эмнеге жабык, иштебейт бекен депчи. Биздин билишибизче бул көптөн бери иштебей турат. Анан биз элчиге кайрылалы деп чечтик. Урматтуу Кыргызстандын Москвадагы элчиси, сиздерге кайрылуу. Ушул маселеге көңүл буруп койсоңуздар. Себеп дегенде биздин маданиятыбыз менен, биздин када салтыбыз менен таанышалы деген башка өлкөнүн жарандары келип, эшикти ача албай, ушундай бир тоскоолдуктарга душар болуп кетип атышат. Мына урматтуу мекендештер, ошол эле көргөзмө борбор, бирок бул Казакстандыкы. Карасаңыздар, бардыгы чоң, ичи жарык, бардыгы сонун кооздолгон. Бир суроо пайда болду. Эмне үчүн биз деле ушундай кылып кооздуп жасап койсок болбойт деген суроо да. Биздикini карасак, аябай жерде көрүнбөгөн, эч кандай же жарык эмес, же ачык эмес, жабык да. Ошол жөнүндө ошол маселени көңүл буруп карап койсоңуздар.